айтып бергім келді. Бүгін айтып бербегенде қачан айтып берем. Эмеринбей угуп коюңуздар, аябай кызыктуу. Бизде үйлөнүү той болот эмеспи? Дал ошондой бир жигит үйлөнүп, катар келин вагенди ар айдап, бир айдап, жалдап алып, эле ай чүрөк алып келип койгонсуп, ушундай болот го. Дал ошентип катар келин вагендер, окшош машиналар менен кызды алып кетмек болуп, кыздын айылына барышат экен. Кыздын айылына барып, антип мынтип шаган чөкөттөрүн жасап, кызды алып кетмей болуп сыртка чыгып турганда анан ошол үйдөгү кошуна колоңдордон бири апа го, ай балдарым дейт, силер бара турчу жакка менин салып жибере турчу оокат аштарым бар эле, ошону ала кеткилечи дейт экен. Макул апа, бериңиз десе, анан мындай бир чакан пакеттин ичинде жумурткалар бар экен. Жумурткаларды берет экен. Анан балдар аны жумуртканы багажга бир жакшы жайгаштырып коюшат экен. Анан ой рахмат балдарым деп апайым келем батамды берейин дейт экен да. Анан баары колдорун жайып, анан апа ушундай, эми билесиз да, энелерди мээримин төгүп, бейилин төгүп, ушундай бир бата берип атат. Балдарым өмүрлүү болгула, бакталайлуу болгула, келинге батасын берет дейттим эле. Башыңан ак жоолугуң түшпөй, мынау кайненеңдей, өз энеңдей болуп, айыл урматтаган, ушундай балпайган байбиче болуп, колуңар үзүлбөсүн деп анан сонун баталарды берип келип туруп, анан соңунда айтат дейт. Балдарым, сапарыңар байсалдуу болсун, эми жолуңар шыдыр болсун, Кудай таалам силер менен болсун деп айткан экен. Десе баягы жигиттер арасынан баягы жигит курак калжаңдап турган акыл эс быша элек ойлонбой эле сүйлөй берген учурлар да болот го. Ошондун арасынан бир жигит айтып коет дейт. Апа, биздин машинабыз толтур а? Кудай таала батпайт биздин машинага деген экен да. Ай балдарым ай деп апа эрдин тиштеп. Анан баягы жигит сөзүн токтотпой дагы сүйлөп коет дейт. Апа, капа болбоңуз. Машиналар бош эмес болсо да багаж бош. Кудай таала ушу багажга отурбасын деген экен да. Анан апа аябай бир ойлуу калып калган экен. Ошентип жигиттер жолго чыгышып, анан билесиздер да, машинаны тимеле чымың куюң кылып айдайт эмеспи? Ошентип айдап, ата талгандай баягы жумуртка салып жиберген машина жолдон жол кырсыгына кабылыптыр. Аябай көп ылдамдыкта айдап, машинадан тамтык жок дейттим элечи. Эми калгандарын айтпай эле коеюн, ичиндегилерди билесиңер да. Анан эң ушул жерде айта турчу нерсе, баягы апа салып жиберген жумуртка билесиздерби? Багажда эмес беле. Анан баягы бала сүйлөгөндө да кааласа багаж бош отурбасын дебеди беле. Ошол багаждагы жумуртка кандай болсо ошондой боюнча экен. Бирөө да ысынмаптыр. Көрдүңүздөрбү, сөздүн күчү, сөздүн касиети, сөздүн сыйкыры ушундай абайлап сүйлөш керек.